Расул Абазбекович, эмне себептен коркуп атасыздар ошону шайлоо түрүн калтыргандан? Эмне кызыкчылыгыңыздар бар? Айда Сәтбековна, биздин кызыкчылыгыбыз жок. Биз бирдейлик принциби кармалсын деген ойду карманып атабыз. Биринчиден, экинчиден, бул жерде пикирлер дагы айтылбадыбы? Дайындалса жеке гана министр өзү чечип коет деп. Жок, ал жерде сөзсүз түрдө механизмдери коюлат. Мисалы, биз жобого киргизип атабыз. Механизм кандай болуш керек? Республикалык конкурстук комиссия болуш керек. Ошол конкурстук комиссия берилген талапкерлерди карап чыгып, андан кийин гана министрге сунушташы керек. Ошондо гана министр дайындайт же дайындабайт. Расул Абазбекович, бул сиз айткан 6 азыркы вузду биз ошо как пробный деп койсок болобу, ошондо иштетип көрөлүк. Себеби дегенде азыр сиздер айткандай мынакей 29 вуздун барып түзмө-түз ошо кошелегин көтөрүп алып сумкасы менен кирип, ошо министрге кирип чыга турган деп жазып атасыздар да бунун бардыгы. Анан бул мен айткым келет, өзү негизи Кыргызстан өнүгүп өсө турган убакытта, а биз азыр бул менен кайрадан артка тартып атабыз. Айда Сәтбековна, бул жерде тобокелчилик жөнүндө айтып атамын. Башка 23 окуу жайы дагы айтат да, кайсыл принциптин негизинде бизди дайындап атасыңар, 6-осуна эркиндик берип атасыңар. Анткени мамлекеттен биз анда келиңиздер бүгүн четке кагалыкта кайрадан 29дон тең бүт мынакей макамын карап чыгалык кандай принцип менен кылалык деп. Анткени мен деген бул менен макул эмесмин. 29дун баарын тең министрдин колуна карматып коюп, министрди мындай айтмакчы, мындай чоң бир бизнес деп айтсак эле болуп калат да. Айда Сәтбековна. Мынакей өйдөдө дагы Омурбекович айтып кетти, азыр деген башталат. Мен тууганым бар болчу, мен агам бар болчу, мен таанышым бар болчу, алып кой деп. Уруксат берсеңиз. Шайлоого иштеген кишилер силе келет, бүгүн эмес эртең мага деле келиши мүмкүн бул. Айда Сәтбековна, ал коркунучтарды биз толук кандуу билип турабыз. Ошондуктан биз механизм так жана даана болуш керек деп эсептейбиз. Республикалык конкурстук комиссияда бир эле билим берүү жана илим министрлигинин кызматкерлери, жооптуу кызматкерлери эмес, ал жерге жарандык коомдун өкүлдөрү, билим берүү ассоциацияларынын мүчөлөрү да кириш керек. Ошондо сиз айтып аткан сөзсүз түрдө билим берүү министрлигине аябагандай чоң давление болушу мүмкүн, ыктымал. Ошондуктан биз ошол коркунучтарды эске алуу менен ушундай механизмди сунуштайбыз. Макул, анда Расул Абазбекович, если сиз биздин сунушубуз менен макул болбосоңуз, анда Венера Калыбековна, анда бул мыйзамды четке кагалыктагы анда жана 29дун баарын тең изилдеп тактап чыгалык. Балким чындап эле Нурбек Омурбекович айткандай макамы кайсынысы бийирээк болсо, аны деген кабинет министрге өткөрүп беребиз, жартысын или конкурс негизинде жол болсо кабинет министрге берелик, мен образцка берелик, бөлүп берелик анда. Эмнеге баардыгын бир эле кишинин колуна карматып коюшубуз керек? Макул эмеспиз десек, анда ошондой кылалык. Мен сиздин позицияңызды түшүндүм, бирок биз бул экинчи окууга жөнөтүп атабыз дагы, биринчи окууда каралып. Я согласна, байке. Мен позициям, я вот сейчас говорю, да, бирок чындап айтканда мен мореки 29дун баарын тең министрдин колуна берер дегенге каршымын.